Күн сууктап, кампаларда кезек көбөйүп, кара алтынга болгон суроо талап дагы өсүүдө. Балыкчы шаарында бир айдан бери кара кече көмүрү 3611 сомдон сатылууда. Ал эми Нарын шоссесинин четиндеги базадагы эленген көмүрдү паспорттун негизинде атайын кезекке тургандар 5-6 тоннага чейин алып жатышат. Кыргыз көмүрүнүн баасы буга чейин бир жума буга чейин 3655 сомдон болчу. Эми 44 сом болсо да тоннасы да 44 сомго ылдыйлады буюрса. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин балык шаары алат. 6-чы дем алыш күнү регион алат, теске күнгөй. Анан орто токой налогту балыкчыга төлөгөн себепти орто токойду балык шаарына кирип, бир күндө ар бир 10-нукка бирден киши кылып 11-чи тизме кылып өткөрүп атабыз, Кудайым буйрсачы. Анан регион менен балык шаарынын бир нерсеси ортодон айтып кетели. Ичине шамал боло турган болсо, мыйзамда шамалда көмүр салбайт. Анан көмүрдү эң жакшысы көмүрдү арзан бергенден чыккасы эң жакшы качество болуп атат. Ээлеп берип атат. Мына элдердин өзүнөн да угасыздар, көмүрдү татынакай ээлеп берип атат. Пенсионеркамын, 81 жаштамын. Ошон үчүн бу көмүргө келгем, ошон үчүн кыска очередь менен берип атат мага көмүрдү. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Балыкчы шаарындагы филиалынын базасында кара кеченин көмүрүн сатып алууга узун кезекке тизилген алуучулар көп. Арасында 80 жаштан өйдөгү улгайган адамдарга, баатыр энелерге, Афган, Баткен ардагерлерине, Чернобыль катышуучуларына, биринчи группадагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кезексиз берилүүдө. Кыргыз көмүр ушундай бизге жакшы кылып очередь менен берип ар бир машиналерин тизип коюп бул жерде абдан жакшы жеңилдик кылып атат. Мына бүгүн менин очередим келип калыптыр, азыр түштөн кийин менин очередим ошол менен алып атабыз. Кыргыз көмүргө чоң рахмат. Бияка келип очередтен көмүр алып атам. Үйдө кары кишилер бар эле, атам чоң атамдар, ошо чоң атамдарга без очередь көмүр алып атам. Буюрса бияктан без очередь берип атышат. Бардыгына чоң рахмат. Байкелерге, ушакта иштегендерге разыбыз. Ушу бүт барына 5 күн балыкчы элине, 2 күн балыкча жакын жайгашкан тургундарга берип атат, жакын айылдарга. Ошол баарына чоң рахмат. 25 октябрдан тарта экономика жана соода министрлиги Кыргызстанда көмүрдүн баасын 90 күнгө мамлекеттик жөнгө салууну киргизди. Мындай чечим көмүрдүн кымбатташына жол бербөө жана анын калк үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында кабыл алынган. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.